Президент Садыр Жапаров Кыргыз жана Беларусь элдеринин достук байланыштары кылымдар бою сыналып, бүгүнкү күндө эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү үчүн олуттуу потенциал бар экенин белгиледи. Тараптар аймактык интеграциялык бирикмелердин жана эл аралык уюмдардын алкагында эки тараптуу жана көп тараптуу форматта Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Президенттин тапшырмасы менен Майлуу суунун тургундарына гум жардам таратылды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Майлуу суу шаарынын тургундарына гуманитардык жардам таратылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдиришкендей 25 килограмм ун, 10 килограмм кумшекер жана 5 литр өсүмдүк майы камтылган жардам шаардагы 810 үй бүлөгө берилди. Эскерте кетсек, катуу сууктан улам Майлуу суу шаарында суу түтүктөрү тоңуп, натыйжада калкка жылуулук жана таза суу берүү токтотулган. Буга байланыштуу 13 январдан тартап шаар аймагында өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Учурда калууна келтирүү иштери жүрүп жатат. Тоңгон суу түтүктөрүн калууна келтирүү боюнча 9 чакырым аралыкта ийритүү иштери жүргүзүлүп, бүгүн 23 январдан тарта 6 чакырым аралыгында ийритүү аракеттери жүргүзүлөт. 2023 жылдын 18 январ күнү Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарына келген иш сапардын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигине Майлуу суу шаарынын жарандарына гуманитар жардам берүү боюнча тапшырмалар коюлуп, бүгүнкү күнү Майлуу суу шаарына 20 тонна 250 килограмм ун, 8 тонна 100 кум шекер, 4 тонна 50 литр суу май өз убагында жеткизилип берилди. Бул жерде жергиликтүү бийлик тарабынан Майлуу суу шаарынын жарандарына таркатуу иштери жүрүп жатат. Ташиев: мамлекеттик кызматкер бай жашабашы керек, эми ставка деген болбойт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматка келип, байып кетем деген атка минерлерге эскертүү берди. Атайын кызматтын башчысы мэр болгондон кийин аялыма машина, балама үй алып берейин деп башташарын белгиледи. Атайын кызматтын башчысы үй керек болсо өкмөткө кайрылып, жеңилдетилген шарттагы ипотека аркылуу алууну сунуштады. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп, байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекеттик кызматка келгенде, акча берип келгендер көп болгон. Билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле, губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр бирөөнүн бир тыйын, не то что там алыш, даже бирөөнүн оюнда жок, жетекчилердин. Жетекчилердин оюнда жок бирөөдөн акча алыш. Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Кыргызстанга келди. Бүгүн 23 январда Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Кондукторду Манас аба майданынан жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев, Казакстан менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов тосуп алды. Белгилей кетсек, Маулен Ашымбаев расмий иш сапарынын алкагында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев менен жолугушуп, эки тараптуу алакаларды арттыруу маселелерин талкуулайт. Муну менен катар парламент депутаттарынын катышуусунда кеңейтилген курамдагы жолугушуулар өтөт. Ошондой эле сенат төрагасы президент Садыр Жапаров менен да жолугуп, улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюштурулган форумга катышат. Маданият министрлиги Азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүшү менен сотко кайрылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаттары катары ишмердигин токтотуу өтүнүшү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу министрликтин Азаттыкка жөнөткөн маалыматында айтылат. Катта сотко мекеме качан кайрылган датасы көрсөтүлгөн эмес. Сотко жолдогон доо арызында министрлик Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материал өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Дал ушуну негиз кылып Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23 беренесинен согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний обочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүүнү насаптоого тыюу салынат деген пункту бузуп жатканын көрсөткөн. Орта бош турат. Эко бир бетте турат да. Ошнабы? Ооба. 3
Май айынан баштап электр энергиясына болгон тариф 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөт. Электр жарыгына баа 23 тыйынга кымбаттай тургандыгы күндүн актуалдуу темасына айланды. Ага негиз өлкөнүн локомотиви деп бийик баа берген тармак жылдан жылга көңүл бурууга муктаж абалга келгени. Ушул күндөрү элдин электр энергиясын колдонуусу рекордтук чекке жетип, жабдыктарга күч келүүдө, учурда электр жабдууларын күйүп кетүүдөн же жарылуудан сактап калуу зарылчылыгы адистердин шаштысын алууда. Трубаны жагып текшерип иштетебиз. Быйылкы адаттан тыш суук энергетика тармагын кайрадан сыноого алды. Ага калктын саны өсүп, бирок чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, аба чубалгыларынын жаңыланбаганы башкы себеп. Атүгүл өлкө башчы Садыр Жапаров да бул тармакты учурдагы абалын чала жан деп сыпаттап, аны сактап калуу боюнча пикирин өздүк Facebook баракчасына жазды. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы Токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычыларды алмаштырууга кошулуп олтуруп 1 киловатт-саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Мындай дем негизинен туура биздин жылдан жылга калктын саны көбөйүп атат. Электр энергиясын пайдалануу жылдан жылга даже айлап күн санап өсүп атпайбы. Ошол үчүн биздин гестерибиз, биздин жабдуулар бардыгы ушуга күч жетпей, туруп бербей калды. Негизги маселе ушу электр жабдуулардын эскиргендиги, буларды тез арада алмаштырбасак, жакын арада мындай кырдаал болуп кетиши мүмкүн. Ушуну биздин калкыбыз туура түшүнүш керек деп ойлойм. Өлкө башчысы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы ГЭС курулбагандыгына токтолуп, бул арада калктын саны дээрлик 1,5 эсеге өскөнүн, курулуштардагы көбөйгөндүгүн жөө келтирди. Коомчулукта тарифти жогорулатуу боюнча кайчы пикирлер бар, бирок бизде карапайым калкка бул жаатта микрофон сундук. Кыргызстандын ар бир жараны муну туура эле түшүнсөк болот. Эскини жаңыртуу бар да. Антпесек эски утуруттур бузула берет. Чыгымга учурай беребиз, кайра чыгым кризис пайда боло берет да. Ошон үчүн жаңыртып алсак жакшы эле болот. Биз дагы саным кошолу. Ар кимибиз алыбыздын жетишинче туура ой жүгүртөлү. Кудайым ой жүгүртүүнү баарыбызга ошон үчүн берген. Туура ой жүгүртөлү. 23 тыйындан эч нерсе болбойбуз. Мен кошулам. 1-2 күн мурда Садыр Жапаров өзү элге кайрылганын угуп, ошол кайрылганына байланыштуу мен туура эле көрдүм да, туура эле. Башка мамлекеттерге караганда бизде электр энергиясы арзан экен. Туура эле менимче. 23 тыйындан кошулса 1 сом болот. Өчүрүүлөр болбосо, свет убагында болуп турса, туура эле. Макул элесизби ошол 23 тыйынга көбөйтүп, жабдыктарды оңдойбуз дегенди? Макул, 100% кошулам. Өзүбүз мамлекеттик кызмат ким өнөдү? Өзбекстан көбөйбөйүн деп эч качан. Россия келип көбөйбөйдү бизге. Өзүбүз оңдомаса ким оңдойт? Тоо келди, тоо сүйлөсөң туканы алмай дейди, ашыңды кандашым гап тоочу. Буга мен макул эле эмес, себеп азыр немелер эскиргенди отпайбы бардык немелерчи. Ошого караштуу макул эле. Учурда энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Акыркы 15 жылдан бери өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей, кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде сатып алынары маалым. Аны элге 77 тыйындан, андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан, тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарга 77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Акыркы жолу тариф 15-жылы кайра каралып чыкканда, бүгүнкү күндө мына кече айтылып өттү. Биздин электр энергиянын элге жеткен наркы 2 сомдон ашып кетет да. А биз болгону бүгүнкү күндө мына 77 тыйындан сатып атабыз. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйынга чейин сатып атабыз да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндөгү электр энергия өзүн жаппай, ошон үчүн жанагындай ар түрдүү кредиттерди карызсыз калышка туура келет. Ошондой эле ал эми ремонтко акча бөлүнөт, бирок ал ошо жетишиликтүү деңгээлде эмес. Ал эми бүгүнкү тариф ошол биздин алдыга койгон маселелердин баарын чечип бере албайт. Ошон үчүн бул аябай учурдун талабы болду. Мен ошо энергетикада көп жылдан бери иштеген адис катары
азыр да кеч эмес да. Ушуну мен ойлойм, биздин эл баарын түшүнүп эле турат. Адистердин айтымында электр энергиясынын наркын акырындык менен көтөрүп, бул тармакты сактап калбаса, кесепети оор болушу мүмкүн. Ансыз да Кыргызстандагы тарифтер башка мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан. Алсак Казакстанда 1 киловатт саат 3 сом 54 тыйын, Орусияда 4 сом 6 тыйын, Тажикстанда 2 сом 20 тыйын, Өзбекстанда 2 сом 23 тыйын. Андыктан тариф саясатын туура нукка буруп, эртерээк кесипкөй мамиле менен иш кылуу зарылчылыгы чоң. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстанда электр энергияны бөлүштүрүүчү жеке ортомчу компаниялардын саны да олуттуу кыскарды. Мурда алар 28 болсо, азыр 12си калды. Бүбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Ошону 1 сом кылат. Бул ордук болот, болбойбу? Болот, мен эмеле чыгып пенсияга чыктым. Жолдошум жок өтүп кетти. Септемде мына өзүңөр белгилүү болгондой, паспорт алган 110 миң кишини мисалы 50 тыйынга түшүрдү дагы өкмөт өзүнүкүн 3 сомго чыгарып койду. Анан эми биз буга чейин деле 2 сом 16 тыйындан төлөп келбедик беле. Араганда азыр 1 сом анча эле оор эмес. Туура эле кылса, туура эле деп ойлойм. Азыркы светти 23 тыйынга кымбаттады болот да. Бул сиздин чөнтөгүңүзгө оорчулук келтирбейби? Жок, эчтеке болбойт. Туура эле көрүнөт. Туура эле. Баягы жашоо ичине жакыр жашагандарга кыйын болуп калат да. Көбүрөөк төлөп, анан биз го эми иштеп атабыз, төлөйбүз. Негизи эме болот, туура эмес болуп калат го. Светти кымбаттатып атпайбы азырчы? Бир аз көтөрөлдү деп атат. Ошо оюңуз кандай? 23 тыйынга көтөрөбүз деп атат да. 23 тыйынга кыйын болуп калат го. 23 тыйынга пенсия аласызбы? Ооба. Пенсияны быйыл көтөрдү, э? Быйыл көтөрдү. Канчага көтөрдү? 1000ге. Анан 23 тыйын кайра бер десе бергиңер келбей атабы? Билбейм. 1 сом кылып атат. Анда туура. Туура элеби? Туура эле. Алардын да расходу бар да өстөрүн. Свет аз бир аз кымбаттатабыз деп атат да. 23 тыйынга ошо туура болот эмес? Туура эле кымбаттатсын. Россияда деле 4 сом 50 тыйын болот атпайбы? Кымбаттаткан жакшы эле, 1 сом болсо элге нормально эле болот. Чөнтөккө оорчулук келтирбейт, э? Оорчулук деле келтирбейт. Эми пенсионерлерге кичине эме кылып койбосо атак. Пакистан эли электр жарыгысыз калды. Пакистанда 23 январда электр энергиясы жапырт өчүрүлдү. Жарык берүү Исламабад, Карачи, Лахор өңдүү чоң шаарларда да үзгүлтүккө учурады. Ооруканалар, заводдор жана мектептер бир нече саат электр жарыгысыз калышты. Пешаварда эртең менен ичүүчү сууда токтоп калган. Энергетика министрлиги бул жагдай электр тармагындагы мүчүлүштүктөн улам болгонун билдирди. Твиттерге жарыяланган расмий кабарга ылайык эртең менен басым төмөндөп кеткен. Электр энергиясы алгач 5 кала Исламабадтын Пешавар шаарынан айрым райондорунда калууна келтириле баштады. Энергетика министри Гулам Даскир Geo News TV телеканалына электр системасында чоң көйгөй жок экенин жана жакынкы 12 саатта бүт өлкөгө берилерин айтты. 2021 жылдын январында Карачи, Исламабад жана Лахор сыяктуу шаарларда электр жарыгы өчүрүлүп, бир нече сааттан кийин калыбына келтирилген. Кыргызстандагы 11 банк ишкерлерге пайызсыз насыя берет. Кыргызстанда ишкерлер 3 миллион сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Бул тууралуу Улуттук банк финансы министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Финансы министрлиги Дүйнөлүк банк жана Азия инвестициялык банкы тарабынан каржыланган Кыргызстандын жеке жана финансы секторун шашылыш колдоо долбоорун ишке ашырып жатат. Аны алкаганда ишкерлерге насыя үстүк пайызсыз сом менен берилет. Мөөнөтү 36 айга чейин. Салык камсыздандыруу боюнча карызы жок, иш жүргүзгөнүнө жарым жылдан ашкан тараптарга берилет. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин жеткен ишкерлер 1 миллион сом, жылдык жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейин жеткен ишкерлер 3 миллион сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Кайсы банктардан алса болот? Айыл банк, РСК, Керемет банк, Халк банк, Доскредо банк, Азия банкы, Финанс кредит банк, Капитал банк, Кыргыз коммерциялык банк, Кыргыз Швейцария банкы, Бакай банк.
Улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүнө 35 миллион сомдук микроскоп тапшырылды. Бүгүн 23 январда Улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүнө оор операцияларга керектелүүчү нейрохирургиялык микроскоп аппараты берилди. Аппараттын келүүсүнө Кумтөр Голд компания жабык акционердик коому демөөрчүлүк кылган. Жана анын баасы 35 миллион сомду түзөт. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун вице-президенти Абакиров Улук мырза келип, саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова, Улуттук госпиталдын башкы дарегери Токтобой Манаев, профессор нейрохирург Металип Мамытов жана нейротравматология бөлүмүнүн дарыгерлеринин катышуусунда микроскопту тапшырды. Өз сөзүндө саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова акыркы үлгүдөгү заманбап операциялык микроскоп бүгүнкү күндө нейрохирургия тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп, аны менен бирге элибизге көрсөтүлүп жаткан жардамдын сапаты көтөрүлөрүн белгиледи. Жакын арада улуттук госпиталга магниттик резонанстык томограф аппараттары орнотулат. Илимий даражасы үчүн үстөктөр 2 эсеге жогорулады. Илимий ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө материалдык колдоо көрсөтүү максатында илимий даражасы үчүн белгиленген үстөктү 50% жогорулатуу чечими кабыл алынды. Натыйжада 2023 жылдын 1 январынан тартып илимий педагогикалык кызматкерлерге, профессордук окутуучулук курамга, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлерине негизги иштеген жери боюнча эмгек акысына ар айлык үстөктөр төмөнкүдөй белгиленет. Илимдин доктор окумуштуулук даражасы үчүн 2700 сом өлчөмүндө, илимий кандидаты окумуштуулук даражасы үчүн 1350 сом өлчөмүндө. Мындай чечим Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында өткөн Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында кабыл алынды. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Нооруз лыжа базасында турабыз. Бул жер шаарыбыздан 35 километр аралыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен болсо 1 километр 908 метр бийиктикте. Башка өлкөдөн келген туристтер Европа өлкөлөрүнүн лыжа базасынан кем эмескен деген жакшы пикирлерин дагы айтышууда. Эскерте кетсек, президенти Садыр Жапаров бул жердеги лыжа базага келип, 31 декабрда инфраструктуралары менен жана ошондой эле трассаларын көрүп чыгып, таанышып, лыжадагы тээп кеткен. Азыр болсо бул жерде кандай шарттар бар? Жана ошондой эле эс алуучулар кандай эс алып жатышат? Мына ушул туурасында биз сиздерге кененирээк баяндап беребиз. Нооруз тоо лыжа базасынын иши илгерилеп, эс алуучулардын саны күн санап өсүүдө. Нооруз лыжа базасы Кооз Аламүдүн капчыгайында деңиз деңгээлинен 1980 метр бийиктикте жайгашкан. Базанын аймагында толук кандуу эс алууга бардык зарыл болгон шарттар менен жабдылган 4 кабаттуу мейманканасы бар. Бул борбордун эң негизги артыкчылыгы борбор шаардан 35 километр алыстыкта жайгашып, жолго 40 мүнөт гана убакыт керектелет. Эс алууга керектелүүчү бардык буюмдарды көтөрүп келе отурбай, бул борбордон тапсаңыз болот. Бул жакта лыжалар түрлөрү көп, аябагандай лыжаларыбыз да көп. Бордтор дагы бар, сноуборд тебем деген сүйүүчүлөргө дагы. Бул жактан бүт нерсени таба алат. Шаардан бери аны алып көтөрүп келип отурбаса деле бул жакта да бар да. Демек бул жерде формасы, бут кийими, бут кийим, лыжа, сноуборд, палочки бар. Саламатсызбы, маанайыңыз кандай? Маанай эң жакшы, аябай жакшы. Кандай эс алып атасыздар? Сонун эс алып атабыз. Нооруз лыжа базасы ушу бүгүн келгенбиз. Эртерээк. Азыр обед убактында чай ичип отурабыз, эң жакшы маанай. Досторуңуздар менен окшойсуздар. Туугандар, винилер. Туугандар, Келиңиз, сиздин маанайыңыз кандай? Маанай абдан сонун. Бүгүн биринчи жолу келип атабыз бул жака. Жакында эле ушул өлкө башчы да бияка келип кеткен экен. Андан кийин биз да бул жакта келип кандай лыжа база экенин карап эс алып атабыз. Жакшы. Трассасы жакшы экен. Жакында ушул чоң берки отуруучу канатный жол деп коет, канатный дорога деп ошонусу дагы келет деп атат. Жакын эртең бүрсү күндөрү экинчи трассасы ачылат экен. Анан дагы ал жакта кызыктырып атат, буюрса жакшы. Бир аз жолдор гана болбосо, а так бар сонун. Келиңиз, эмне себептен ошол Нооруз лыжа базасына эс алган келдиңиздер? Кыргызстанда абдан көп лыжа базалар бар. Эмне себептен бул жерге? Биз жыл сайын ушу туугандар арасында тоого чыгып, ушундай кышында лыжа тээп эс алабыз. Шаар ичинен городской катокторго барып турабыз. Биз ошол Нооруз тоо лыжа базасы жаңы ачылганын жаңылыктардан көрүп келдик. Бүгүн биринчи жолу келип атабыз. Биз дагы аябай жагып атат. Маанайыбыз эң жакшы салып атабыз. Нооруз лыжа базасы дээрлик 10 жылдан бери иштебей турган. 31 декабрда мамлекет башчы Садыр Жапаров эс алуу аймагынын инфраструктурасын жана трассалары менен таанышып, тоо борунда лыжа тепкен. 20 жылдан бери биринчи жолу келдим. Бул базага иштебей туруп калбадыбы? Ошо ачылганына аябай сүйүнүп атам.
себеби жаш кезимди эстеп, досторумду ошол убакта келип, группалаштар менен келип тепчүбүз биз. Аябай бүгүн тилекке каршы чоң канаткасы иштебейт экен. Кичинекей менен теп жүрөбүз, бирок жакында иштейт дейт. Ошол эми баарына реклама кылгым келет да, чынын айтсам бул жактычы. Үй бүлөлөр, жаш балдары менен, жаңы үйрөнгүсү келгендер. Аябай сонун экен да. Норусто лыжа тилкелеринин айырмасы 250-300 метр. Лыжа базасында 3 аркан жол бар. Бирөөсү мыкты тепкендерге арналып, узундугу 600 жана 1600 метрди түзөт. Жаңыдан үйрөнүп жаткандарга атайын 150 метрлик аркан жолдор бар. Бул лыжа жана сноуборд тебүү үчүн жана спортчуларды даярдоого мыкты шарттар түзүлүп, өзгөчө кичинекей балдарга да аянчалар каралган. Кичинекей лыжачыларга жана жаңыдан үйрөнүүнү каалаган жарандарга мыкты тажрыйбалуу инструкторлор көмөк көрсөтүп, тез арада үйрөтө алышат. Шарды мээ чарчаткан ызы чуусунан арылып, тоо койнунда эс алам дегендерге аталган борбор себеп боло алат. Жанара Нарматова, Үсөн Камчыбеков, Бишкек шаары.